Бир кичинекей бала үйүнө келип бул катты мектептен мугалим берип жиберди деди. Апасы катты окуп, көз жаштарын зорго кармап турду. Ал катты баласына бийик үн менен окуп берди. Сиздин балаңыз өтө эле акылдуу. Мектебибиз анын талантына кичинелик кылат. Ошондуктан балаңызга үйүңүздө эле сабак бериңиз. Арадан жылдар өттү. Инсаният тарыхында өтө бир чоң ачылыш кылган инсан Эдисондун апасы көз жумду. Күндөрдүн биринде ал апасынын буюмдарын карап отуруп, бир кичинекей сандыктагы катка көзү түштү. Сиздин балаңыздын акылы өтө кыска. Ал акмак. Эртеден баштап балаңыз мектепке келбей эле койсун деген саптарды окуган Эдисон ыйлады жана өзүнүн дептерине ушул сөздөрдү жазып калтырды. Эдисон акмак бала болгон, бирок акылдуу энесинин тарбиясы аркылуу даанышманга айланды. Энелерибиздин жашоодогу орду мына ушундай.